Саламатсызбы жеке, денсаулық жакшыбы? Денсаулықтарыңыз жакшыбы? Ай. Сиздин тапшырмаңыз менен азыр 100 гектар жерде Ооба. жүрүп атат. Кандай тууганым жакшыбы? Кандай тууганым? Кандай тууганым жакшыбы? Кандай тууганым? Кандай тууганым жакшыбы? Аба кандай жакшыбы? Тууганым кандай жакшыбы? Аба кандай жакшыбы? Тууганым кандай? Тууганым кандай жакшыбы? Так, эмне болду? Эмет бүттүңөрбү, айдап бүттүңөрбү? Я. Ай. Ай. 100 гектар айдап сөзү. 100 гектарды айдап бүтүп, Так, ошондо жалпы канча 200 гектарга? Жалпы 200 гектар жер бар. 100 гектарын айдап. Так, бизде селеркебиз бар, үрөм бар. Күздүк буудай. Биз азыр буудайды сейип, буларды эми сатпайбыз бизчи. Мэриянын материалдык резерв болот. Материалдык резерв бар го фонд. Мыйзам каршы эмес. Топтоп алып бардыгын муктаж болгон үй бүлөлөргө таркатабыз. Жакшы болот. Бекерле турат да. Канча жылдан бери айдалбай калды эле? 30 жылдан бeri иштеп келмес эле. Ошол жылдан бeri иштеп келген. иштеп турган. Бул биздин баягы экзотиктен ар бир Билем. Билем. Азыр эми жакшы болду, өзүбүз тапшырмасы менен бул жерде баягы отырганда айттыңыз эле. Быйыл бир ээп көрсөк, 100 гектарын будай, 100 гектарын арпа эксонун жакшы болот. Арпа эмеси көбүрөөк болот да. Бизде ФПСтин канча жери бар? 1930 гектар. 1900, почти 2000 гектар жери бар экен да. Эч нерсе эме болбойт, а? Ижараларга берилет. Ижарага берилет. Бизде ошондо Кызыл Кыштактан Жапалакта бар да жер. Төлөкөн 3 жерде. Төлөкөндө 3 жерде бар, 3 айлык өкмөттө бар. Жалпы ошо 3 айлык өкмөттө 2000 гектар жер бар да эми. Фонддун жери бар. Бул токтом менен мыйзам негизинде фонддун жерин силер иштетчү эмес элеңер, айлык өкмөттөр. Арендага берилет. Только арендага берилет. Допустим, биз жогорку кеңеште жүргөндө ушул маселени көтөргөнбүз. Өкмөт токтому бар да, эменин ФПСтин жерине иштетпегиле деп, только арендага берсин депчи. Силер айлык өкмөттөр мурда такыр эч нерсе сепчү эмесиңер эле. Үрөн, чөп, аркы берек только бир кишиге аренда бересиңер, ал киши сүп арендага дайшы берет. Допустим, айлык өкмөттөн 10 000 сомго берсеңер, ал арендатор, сүп арендатор кылып монтуп, этегинде 100 000 сомдон алчу эле да. Биз Сокулукка чейин барып келгенбиз. Эсиңиздеби нерсе? Эми ушу маселени көтөрүп, керек болсо президентибизге, керек болсо Адилбек Ильичке кат жазыш керек да, ушу токтомду жокко чыгартыш керек. Жалгыз гана биз эмес, мэр эмес, жалпы Кыргызстан боюнча айлык өкмөттөрдү жерлерди иштеткен айлык өкмөткө шарт түзүп бериш керек. Возможность бериш керек. Эмне үчүн айлык өкмөт такайлы отура береби анда? Жумуш жасабайт. Же техникасы жок. Только налог төлөйт, жерди арендага берет, башка жумуш жасабайт. Наоборот, айлык өкмөттөргө шарт түзүп бериш керек. Айлык өкмөттөргө шартты түзүп берип, жерди бериш керек. Мына жер, кааласаң буудай эк, кааласаң арпа эк, кааласаң сулуу эк, кааласаң жүгөрү эк, кааласаң кызылча эк. Мынакей өзүң окатыңды кыл, жаныңды бак, элиңди бак деп туруп возможность түзүп беришибиз керек. Ал эми бир эле киши эле арендага берет, ал суп аренда эле отуруп, ал жумуш эмес да. Арендаға берген көбірек пайда табады. Ал акыры ооба, ошол да, ошону айтам да, ошон үчүн ушуну как раз ушу маселени көтөрүшүбүз керек. Жайытыбыз дагы ошондой. Колубуздан тура чыжырлабайбыз. Ооба. Сиз эле эмес, бүт жалпы Кыргызстан боюнча айлык өкмөттөр ошондой да. Эч нерсе жумуш жасай албайт. Бир эле токтом. Мыйзам жол бербейт деп. Муну түшүндүрүп айтыш керек. Наоборот, бизге эмеге айлык өкмөттөргө шарт түзүп бериш керек. Мына Кудай кааласа, эгер кийинки жылдан 2000 гектар жерибиз өзүнүн колуга тийип калса, ФПСтин жери, буудай эгебиз, арпа эгебиз, сулуу эгебиз, жүгөрү эгебиз, керектүү окаттарын баарын эгип тигип иштетебиз да. Түшкөн пайданы элге беребиз, элден ашканын сатып капчыкка салабыз, мэриянын капчыгына. Бюджетке түшөт акча. Ушул жумуштардын баарын жасаш керек да. Анан жасабаса, мамлекет эле карап отуруп атса жумуш болбойт да. Дотация келет, дотация алышыбыз керек.
мамлекетибиз бар деп. Консо мамлекет резервный эмес да, өзүбүздү өзүбүз багыш керекпиз. Мына азыр Кудай кааласа ушул жерден 200 гектарга үрөн сепсек бир топ акча болот. Бери дегенде бир 5-6 миллион сом калат. Бери дегенде 5-6 миллион сом калат. Бул дагы мына сонун болот. Могу техникалар боюнча баардыгы жок болуп кеткен болчу да. Ар ким эшигин алдын алып барып токтотуп, каалагандай иштетип, талкалап, баардык техникаларын барып чогултуп, жанагындай эме кылып койдуңар, Я. МТС база кылып койдуңар, Бул Кудай кааласа мына ремонт кылдык, сока алдыңар, жаңы целка алдыңар, техникаларды бир топ ремонтун өткөрдүк. То есть булар дагы гаражын түзүп, сиз старшийсиз да. Гараж демеди, ошол жака техникалар туруш керек. Эгер башка айыл өкмөттөрдөн эл келип, жеримди айдап бер десе, прескурант болуш керек. Допустим, гектарын мончадан. Соляркасы өзүнүн мойнубузда, соляркасын баары өзү болсо мончадан айдалат. Эгер солярканы куюп берсеңер, мончадан айдалат деп, наоборот, прескурант өтүп, акчасын баардыгын өзүңөр ишканага түшүрүш керек. Ар бир ишканачы прибыльный болуш керек да, пайдалуу ишкана болуш керек. Анан калып эле анан вид кылып эле жанагы эметип акча болбосо анда болбойт. Иштеп атабызбы, ошонун жыйынтыгы болуш керек. Эмеде бюджетибизде счетубузда акча туруш керек. Түшүндүңөрбү? Все. Азыр солярка бар, үрөн бар. Все башка эме жок. Маселе жок. Все. Дарыланганбы? Кол менен эле жерге Ооба. Эметтиңер, салдыңар бияка? Болду. Все болду. Кол менен аз баштайбызбы? Кол менен сепип берейин, кегиле, аксакалдарым. Я. Бисмиллахиррахманиррахим. Өмүр мында болгон эмес, берияда биринчи жолу болуп атат. Кудай кааласа буудайыбыз ушул мына кара топурак да жакшы экен. Карачы, мына кара топурак экен мына. Эмени, бул бир эле жамгыр жааса сонун болуп калат. Кудай кааласа бир гектарынан 2 центтен алабызбы? 2 центтен болуп калганда ошондо 2 тонна болуп калабы? Келиңиз. Кана сиз баштап бериңиз, бисмилла деп. Ана мен сиз берейин. Кана, келиңиз Бисмилла, ушул жерден жакшы түшүмдүүлүк болсун, жакшы. Аксакалдар. Келиңиз. Бериң, авама бериң. Бисмиллахиррахманиррахим. Ушул жерден 2 центнерден кем эмес түшүм алалы. Молар баары дарыланган бекен? Эмне деген? Биринчи репродукция. Дарыланган даяр, Сапкіле. Hadi sen. Кудай кааласа. Пекарня кылып койсок. Пекарня кылабыз, Өзүнчө. Жанагы садиктерге эмне полностью. Андан сырткары, Адеш Ашаныч, мондай кылыш керек. Жылбек Жанбаевич, мондай кылышыбыз керек да. Кудай кааласа, биздин өзүбүздүн мэриянынчы чарбасы дагы болуш керек да. Мен койчунун баласымын. Атам өмүр бою колхоздун коюн бакты да. Биз чарбаны жакшы түшүнөм менчи. Кой, мал, жылкы, тоок дегендер болуш керек. Ал эч качан ашык дөөлөт башкарбайт. Ошон үчүн мен ойлоп атам, бир башталышына бир 200-300 баш кой, бир тоок кылып коюшубуз керек. Тоок да аябай пайдалуу. Жумурткасын сатабыз. Ушундай оокаттар жасаш керек да.
Yani özünün подсобный хозяйствосы бар. ооба мэриянын өзүнүн подсобный хозяйствосы болот. Кудай кааласа эмки жылда мына быйыл күздөн баштап эмки жылдан баштап мына теплицалар боюнча жумуш катуу болуп атат. Мына жаңы теплица келди, Кореядан куруп атабыз. Эми кийинки жылдан баштап уже мына бүгүнкү күндөн баштап ушуларды бүт караш керекпиз. Мен сизге Адилет Шашаев тапшырма берген, эсиңиздеби? Сөзсүз ак бура деген сууну куюш керек. Мына эмне деген суу агып чыгып кетти? Ал эч кандай бир расходтун кереги жок. Бир аппарат алабыз, коебуз, фильтрлейбиз, сатабыз. Тетиги Бишкектен алып келип чыгабыз. Жанагы Легенда деген 5 литрдик суулар бар го, ошол Кыргызстан боюнча ташылып атат. Обычно эле ушундай биздин ак буранын эле суусу. Бир аз фильтрден өткөрөбүз. 3 литрлик, 5 литрлик, 1 литрлик баклажкаларга куябыз, сатабыз. Ана эмне деген акча? Эмне деген акча? Сууну куюшубуз керек. Өзүбүздүн подсобный хозяйство болуш керек. Эми жылкы менен уй бир аз эмерээк болуп калат. Ал кыйыныраак болуп калат. Кыйын. Тоок менен койду кылсак сөзсүз болот. Ушуну жасайлык балдар, макулбу? Муну катуураак аракет кылга. Адеше сиз чогуу. Кудай кааласа берки ФПСтин жери боюнча 2000 гектар жер боюнча биз эмеге кат жазайлык, өкмөткө сунуш берели. Ушул маселени чечип бериңиз деп. Кудай кааласа эмки жылдан баштап уже жерди эметип, бекер ар ким иштетип атпайбы? Андан көрө өзүбүз мэрия иштетип, айыл өкмөттөр иштетсе өздөрүнө өзүн багышат. Коптор иштеткенде күндөр болбошун. Амин. Тынччылык болсун. Амин. Жакшылыктарды ойлойлу. Амин. Аман болгула, тынч болгула, мындай жакшы болот. Амин. Ушуга силерге да рахмат. Амин. Амин. Аллаху экбер. Кечен экен жер. Бул эмнеге жетти? Я. Бул эмнеге чейин бар? Боргочу. Сиз азыр ана чыккандан ол жерде панорама да ушул жерден көрүнөт эле. Ооба. Барып жерчи. Аз көрөбүз. Кана. Айда. Трактор жакшы. Жақсы Құдайға шүкір. Ремонт жасап койдуңар, а? Жақсы. Аялыңыздан жақсы қарап атабыз. Жакшы, мына жакшы караш керек. Эртең Кудай кааласа айлык кылып берем силергечи. Силерге жаңы жылдан деди эле го. Ага чейин жасап берем. Могуну тигип бүткүлө. Шашпай, жакшына кылып айда келе, макулбу? Шашпай. Жакшы айдап берсе чыкпай калат. Жана жумшабай калат да жерчи. Будайдын тамыры терең кетпей калат. Мен түшүп алайын. Рахмат, молодец улум. Катыра бергиле. Акча айлыктан кыжылат болбогула. Эртеге эметкенден кийин мен тиги менен байланышып берем немеңерди. Айлыгыңар макулбу? Монучу бир аз тереңирээк айдаш керек, бир аз тереңирээк. Түшүндүңбү? Тереңирээк болуш керек. Кара мынакей. Хотя бы 25 сантиметр. Мен тракторист балага айттым. Тереңирээк айдаш керек. Булчу эгер жер катуу болуп калса будай өспөй калат. Ал тагын терең кетиш керек да. Түшүндүңбү? Ошо бир аз тереңирээк айдаш керек.